Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Bizge bul zapчасть boyunca kelген, zapчастьтар bölük-bölük bolup kelgen, an özüz oşul жерге келип топтогонбуз. 3 адамда топтогонбуз, 2 күн топтодук. Biraz başında biraz kıyın болчу, анан кийин эле көнгөнүбүздөн уже билип неме кылгандан кийин ан калган уже секин жакшы эле болуп кетти. Тезинен жасап үйрөнүп кеттик. Көбүнчө ошо программасын киргизик, эми жылуу кандай жылыш керек, кандай жылгандарын эме ошолорун киргизип, жаңыларын өзүбүз ойлоп таапаткан болчубуз. Анан эле карасак интернетте дагы бар экен ал эмелер, жүрүш эмелер. Ошолорун көчүрүп, ошотуп өзүбүз дагы жасап көрүп, ушу киргизип, көбүнчө ошо эмеге барып, Бишкекке барып, өзүбүздүн эмебизди эле колдонуп, ошо утуп келдик. Чын эле муну нолдон жасаган жокпуз. Бул корейский компания экен, японский, корейский, американский. Бул бизге Чикагодон келди. Бул балдарга аябай кызык жаратат экен. Бул жерде 7-класстан окушат, 7-класстар кичинекей баладай болуп туруп, муяка үйүлүп калышчу, агай биз да көрөлчү, тийип көрсө болобу деп. Бул бизде чын эле жаңылык. Өзүбүз жазайбызбы, чогултабызбы, бул баары бир менин оюмча жаңылык нерсе. Бишкекте робот competition, sumo competition dedi. Билесиздер, sumo дегенде бир тоголок болот. Тоголоктун сыртына башка нерсени түртүп чыгыш керек роботту. Биздин робот 5 робот менен ушташты. Бешөөнү тең утту буюрса. Баарын тең утуп, утканда мындай тоголоктун сыртына түртүп чыгыш керек, же түртүп туруп 10 секунддун ичинде турбай калса, бир бал аласың. Биздин утуп кеткен себеби биз программаларды өзүбүз нолдон жазып чыктык да. Көбүнчөсү даяр программаны жазганда, ал программада бизде болгон үчүн биз аны оңой эле мындай туруп алып, блок тосуп мындай утуп кетти да. А биздики уткан себеби мындай жана көтөргөндөрүн көрдүңүздөр, ошо нолдон баштап жазды да. Балдар агай мындай тактика мындай кылалы, мындай деп. Аны биз тренировка кылганда мусорный челектерди, бирне оор нерселерди түртүрүп, чаап, көтөртүп көрдүк. Анан ошондо өткөндөн кийин анан ошолорду жаздык да. Биргелешип иштеп, жакшы бир турнирлерди өткөрсө, Кыргызстандын аты чыгат да. Мисалы биз интернеттен бир видеону көрдүк. Кореяда мындай бир 7-8-10 робот ортого коюп койгон, ушундай бир 2 метр чарчы метрге коюп койгон дагы. Анан кимиси мындай эң акыркы калатты бири-бири менен мушташтырат экен. Эң таң калыштуусу бир 6 жаштан баштап бир 50 жашка чейин кишилер жүрөт да. Ошолор башкарып ойноп атат. Мындай технология деген менен ооруп атат дегени менен биздин балдар технология эмес эле телефон менен ооруп атат. А муну болсо ошо кызыктырып, соткасына жазып, башкарып, эметсе менин оюмча Кыргызстан кичинекей болсо да бир салымын кошмок болуш керек. 가렵지만 웬만한 노출 보다